Аттай балдар эртең жигит болуп чоңоет, чырпык да чынар болот деп айткан. Бүгүн ошо чырпык дагы чынар болот. Эртең ушул балдардан кыйын чыкмалар чыгып, Кудай буйрса, бул бир эле үй бүлөнүн эле көйгөйүн эмес, эртең бүтүндөй элдин көйгөйүн көтөрүп чыга турган, ошо эл көйгөйүн чече турган уулдар отураттыр балким. Ошон үчүн достор, мүмкүн болсо ушундай жигиттердин эртең жакшы күн көрүүсүнө бир себеп болуп калайлы, Кудай буйрса. Анан Кыргыз элим, ушу апама жардам берип койгулачы. Ушу апам 1 жылдан бери ушу оорудан сакайбай келет. 5 сомдун соммусу да жардам берип койгулачы Кыргыз элим. Сиздерден суранам. Мекендештер, ушул үйгө келип мен ушундай 7 уулдун энеси мына ушундай акыбалда экен дегенимде, мына ушул уул чыгып Кыргыз элин ушу апам катуу кыйналып келет, ушул дарттан деген сөзү көп адамды мындай жан дүйнөсүнө бир катуу эме салды да. Анан ошол акыбалдагы күн менен бүгүн кандай сенде маанай, бүгүн апа жакшырып келеби, Урматтуу Кыргыз элим, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин жардамыңыздар менен апам Индиядан сакайып келди. Жана ошондой эле Кайрымдуу Эл фондунун жетекчиси Азамат Байматовго чоң рахмат. Заманыбыз тынч болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен азыр Ордолуу Оштун Мамажан деген айылынан салам жолдоп жатабыз. Анткени биз бул жерде сүйүнүч менен, кубаныч менен Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Жараткан Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Эмнеге дегенде, мына биз ушул үй бүлөгө келип, мына ушул агабыздын үйүнө келип, Минур эжекебиздин ден соолугунан сиздерге маалымат берип, ушундай аты жаман аккан оорусуна чалдыгып, мына костный мозг, ушу пересадка костного мозгу болуш керек экен, чоң каражаттар керектелет экен. Элим, журтум, таянарыбыз эле силерсиңер, биринчи Кудай, экинчи элибиз деп кайрылуу жасаганыбызда, мына ушул менин жанымда отурган жигиттин өзгөчө кайрылуусу көпчүлүктүн мындай жүрөгүн мындай бир эзген да. Бирок ошол кайрылуунун жыйынтыгында аз аралыгында 3 миллион сом акча чогулуп, 10 күн аралыгында. Бирок ошол тез арада чогулуп, ушул агабыз дагы бир туугандары менен, тууган уругу менен, ушул айылдаштардын бардыгынын, айыл башчы, айылдын имамы деги эле ушул айылдын ынтымагына мен аябай ыраазымын. Анткени ушундай кыйынчылыгында бири-бирин колдоп алгандыгы бүгүн монтип 7 баланын энеси бүгүн балдардын каршысында аман. Саламатсыздарбы? Биринчиден куш келипсиздер. Ассаламу алейкум Кыргыз элим. Туура мындан 1 жыл мурда, 1 жыл болуп калды мына мен барып келгениме. 1 жыл мурун мен башкача акыбалда элем. 1 жыл мурда мен ушу ооруп, ушу аты жаман оору менен ооруп, өзүңүздөр деле көргөнсүздөр видеолорумду. Кандай акыбалда элем. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жакшы болуп калдым. 1 жыл мурунку акыбалым меники, абалым өтө башкача болчу. Жашоодон үмүтүмдү үзүп койгонмун. Бул аты жаман ооруну укканда, бул жашоонун эле эмеси кетип калат экен. Бул оорудан сакайбай калам, байыкпай каламбы деген ой кетип, бүтүндөй башкача адамга айланып калганмын. Өзүнчө эле мындай кете турган адамдай болуп, бул дүйнөдө калбай тургандай болуп эле үмүтүмдү үзүп калган болчумун. Анан бир себептерден болуп, мынакей Кудайдын эмеси экен, берген өмүрү бар экен мага деген. Ал өмүрдү Кудайым сиздерди себепкер кылып берип койгон экен. Мынакей Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө мына балдарымдын маңдайында күлүп жайнап, ушулардын сүйүнүчүндө тең шерик болуп, жакшылык туугандардын маңдайында бар, эл журттун маңдайында аман эсен отурам. Ошон үчүн биринчиден ушу себепкер кылган сиздерге рахмат. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Эч качан оорубаңыздар, ушундай жакшылыктарды элдерге жардам берип жүрөңүздөр. Эч мындай жакшылык кылыштан чарчабаңыздар. Кудайым сиздерге күч кубат берсин, ден соолук берсин. Анан Минур эжеке ушул баягы бул жактан изденүүлөр башталды да. Анан эмне себептен башка жактарга кайрылбай ошо Кайрымдуу Эл коомдук фондуна же Азамат Байматовго деп кайрылуу бол себеби? Себеби мен
мурда дагы айтып кеткенмин, азыр дагы айтып кетейин. Ошо бул эмени бир гана мен телефондон, эми азыркы заман ошо телефон болуп калбадыбы, телефондон көрүп, сиздердин берген жардамдарыңыздарды мен калтырбай көрчү элем. Бүт видеолор, ар чыккан видеолоруңуздарды көрчү элем, комментарийлерди жазып эле жүргөнмүн. Анан мен өзүм ойлоп отурмун, бирок өзүм дагы ушул нерсеге туш келип калам депчи. Анан ошодон улам анан сиздерди ойлодум биринчи эле. Анан досторум дагы айтып калды, ошо досторум себепкер болуп, биринчи ошо эмеге кайрылып көрөлү, бул чындык деп. Бир алдын биз ишенген деле жокпуз, бул жалган эле болуш керек, алдап кетет дегендер деле болду ортодо. Жок, алар жалган эле, жардам бербейт, алып барып алып келбейт деген неме деп айткан сөздөр деле болду ортодо. Анан кийин кандай күндө деле көрүп эле жүрөбүз, угуп эле жүрөбүз деп кайрылып көрөлү деп кайрылып көрдүк сиздерге. Анан кийин мына кайрылып көрүп, жыйынтыгы мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Ал эми ошол кайрылгандан кийин каражаттын топтолуусунда келип видео тартканга чейин биз келип сүйлөштүк го. Анан видео тартылганда кандай эмесин берди сизгечи? Мисалы бизди келип чакырганда биз келип тарттык го. Ошо тарткандан кийин каражаттын бат топтолуусун сиз айтпадыңызбы? Мен мынчалык күткөн эмесмин. Күтүүсүз жерден ошончо каражаттын чогулуусу, мисалы 3 миллион чогулуп калды. Ошол тууралуу айтсаңыз, ошо элдин сизге таанылган адамдардын деле тынбай байланышка чыгып атканы. Ооба, башында биринчи укканда ошо врач айтканда мага ал жака барып дарыланып келсең болот деп айткан. Анан макул барып келем деп айткандан кийин ал айтты, барып келиш оңой эле деди. Ал нерсени акчаны каражат жагына келгенде кыйналып каласың деди. Анан каражат жагы ошо $30,000 деди, $35,000 деди. Анан кийин биздин сомго чакканда миллион болуп кетет экен да, 4 миллион 5 миллионго жакында болуп кетет экен акчасы. Анан ал сумманы укканда дагы шок болдум, анча сумма чогулбай калат го деп. Бирок мына сиздердин видеоңуздар келип тартылып кеткенден кийин ал сумма мен ойлогом эми 1 ай ичинде, 1,5 айда чогулуп калат го деп. Бирок андай болбоду. Биз күткөндөн дагы тез болуп, өзүңүздөр көргөндөй эле бир 10 күндүн ичинде эле биз ойлогондон 2 эсе көп акча чогулуп, анан барып келип калдым. Ошол элим бар экен, Кудайга шүгүр. Элдер ошо кыргыз элиме, жумурай журтка, туш тарапта иштеп жүргөн мигранттар бар экен. Алар баары колдошту. Ошол бүт эле жумурай журт, кыргыз эли, баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Сиздердин жардамыңыздар менен мына бүгүнкү күндө мен жакшымын. Ошо сиздердин ден соолугуңуздарды берсин, иштериңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Эч качан оорубаңыздар, эч ким оорубасын. Баарыңыздар аман болуңуздар. Бул жактан ошо мен бул жактан Индияга барыш үчүн менде эч нерсе даяр эмес болчу. Эч нерсе кылышты деле билбей, өзүм оору менен болуп жүргөн үчүн эч нерсе даярдашты деле билбейт болчумун. Ошолордун баардыгын мына сиздердин жардамыңыздар менен Айтурган, ошол убакта Айтурган иштеп жүргөн. Айтурганга чалып эле номерин сизден алдым. Ал айтты, эч нерсеңиздин кереги жок. Сиз мага документтериңизди копиядан чыгарып бериң, бул жактан документтериңизди бүтүрүп берем деди. Бүт паспорттарымы, ошо керектүү документтерди айтты. Айтурганга телефон аркылуу эле жиберип койдум. Ал баардыгын даярдап, мен бул жактан Бишкекке баргы чекти. Даярдап, бүт баардыгын тактап койду. Анан кийин баргандан кийин визаны деле өзү ошол жактан аштырып берди, ошо Айтурган. Ошо менен эле кеттик, кыйналган жокпуз. Анан бул жактан учуп баргандан кийин Индиядан аэропорттон ошо актардын адамдары күтүп алат экен, переводчиктердин. Алар деле келип, машина менен келип алып кетти, апарып гостиницага алып барып жайлаштырышты. Анан бир күн эми бир жактан барганда абеттен түштөн кийин болуп калат экен. Ошого байланыштуу бир күн баргандан түштөн кийин жатып эс алдык, эртеси анан кийин өздөрү келип, кайра ошо переводчиктер келип, ошо больницага алып барат экен, апарып консультацияга, врачтарга апарып жолуктуруп көрсөттү. Ошол ал жактын врачтары дагы аябай жакшы экен. Убагында карайт экен, убагында ошо переводчиктер деле алып барып алып келип, эмеге больницага алып барып алып келип турушат экен. Врачтары дагы аябай кичипейилүү адамдар экен. Медсестралары дагы ошондой аябай кичипейилүү адамдар экен, аябай жакшы карашат экен. Мына больницасы дагы аябай таза экен. Өтө таза, кылдаттык менен мамиле кылышып, бүт баарын ордунда жакшы экен. Кыйналбайт экенсиң, жаның деле кыйналып оорубайт экен, оорутпайт экен иш кылса, жакшы карашат экен. Жагымсыз жерлер кайсы жерлер жагымсыз болду сизге? Мындай ачык эле айтып берсеңиз, мындай. Жок. Бир аз жагымсыз жерлери болот да, мындай ушул жер мындай болбой эле. Жок, башында биринчи барганда, Индияга барганда биз мындай болдук. Бул жактан эми биз укпай нетпейли кет, бир аз эле маалымат алып эле алган маалыматтар деле менин мээме кирбептир ондочу, баягы ооруп жүргөн малда. Кийин ал жака баргандан кийин Индияга барып туруп, барган күнү эртеси анализдерди тапшырдык го. Тапшырып анан кайра бизди гостиницага алып келип койду. Анан гостиницада биз 10 күн жаттык. 10 күндөй жатып калдык. Анан ошонун аралыгында мен
уже эме отуп баштадым. Бул 10 күн болуп кетти. Келип эле жатып калдык го бул гостиницада. Эч ким эч нерсе сурабай атат го бизден. Кабар деле албай атат го деп уже неме болуп тынчсыздана баштадым да. Анан бул эмне болуп атат? Эми ушу менен калып кетебизби? Бул же меники сакайбайбы, же биздин эмебиз туура келбей калдыбы, эмне булар айтышпай атат, эч нерсе дебей атат деп мындай уже тынчсызданып баштап эме кылдым. Ошондо гана бир аз эме алып калдык. Көрсө алар биринчи барганда кан тапшырганда бир 10 күн, 15 күндө чыгат экен ал кандын жыйынтыктарычы. Ошол убакта гана биз бир аз эме кылдык. Бул эмнеге мынчалыкка чозулуп кетет, андай болбош керек эле. Же акча бериш керекпи деп да ойлодук. Акча берсек анан тездетеби деп да ойлодук. Биз акча бербей атабызбы дедик. Биз берген жокпуз да акча барганда. Эми бул жакта кыргыздар эми чындыгында эле капа болбосуң го, бул Кыргызстандын врачтары. Бул жакта акча берсең карашат го, тез-тез карап, тез-тез эметет. Ал жакта кандай эмес экен. Ошо акчасын берсең, бербейт экенсиң, мындай бербейт экенсиң. Өздөрүнүн айткан эле эмеси пакет деп коет экен. Ошодон ашыкча 1 сом пул албайт экен. Ошол эмечи, Минраж эке. Багы бүгүнкү күндө элге ушул нерсе түшүнүктүү болсо экен деп атам да. Анткени бүгүнкү биздин аракетибиздин мындай эмеси так ана көрүнсө экен деп атам. Анткени себеби бүгүнкү күндө ошол жака барып алданып калгандарды көрүп келдиңиздер, Мисалы ошолорду айтсаңыз, мисалы сиздер менин талабым ушул да, мисалы фонд жетекчиси катары барган ар бир кыргыз кыйналбасын, алданбасын, акчасын ашыкса төгүп койбош керек. Эч кандайчалык, мисалы ошол жерде турган балдардын ырыскысын бирөөгө тарттырып жүргөндө мен алысмын да. Анан ошону колдон келишинче көзөмөлдөп, ошону сиздер менен күнүнө сүйлөшпөсөм дагы мен 2-3 күндө бир сүйлөшүп аттык, мисалы бир жумада бир сүйлөшөбүз. Бирок ошондойлорду сурап аттым да, сиздер менен биз тыгыз байланышта болуп жаттык. Анан ошол жерде айтсаңыз, мисалы төлөмдөрдүн баарына квитанция менен төлөдүз да, Ооба, барганда мага маалым, бирок эл билсин да. ооба, ал жака барганда биринчи барганда бир анализ тапшырсаң дагы акчасын төлөйт экенсиң, бирок квитанциясын чыгарып берет, чекти чыгарып берет. Ошол чектердин баарын чогултуп бересиң. Ар бир эмеге УЗИге түшсөң деле, томографияга кайсыл эмеге түшсөң деле бүт баарын чектерин чыгарып берет экен. 1 сом ашыкча албайт экен. Анын баардыгын кийин пакеттин ичинде баарын эсептеп, эгер пакеттен сырткары ашыкча акча төлөп койгон болсоң, аны кайра кайтарып берет экен. Кайта кайтарып берет турганы бар экен. Ал жөнүндө эч мындай алданып калат, ашыкча акча алып коет деп тынчсызданбай эле койсо болот. Ал Ошол нерсеничи, Минраж эке. Ушул нерсе башкалар менен да барган учурлары бар, айрым адамдардын. Бирок алданып калып кайрылгандар бар да. Анан ошол жердеги бардык Индиянын клиникалары эле ушундай болуп сдача кайрылып бере бербейт да. Анткени бул жерде ошо кайрымдуу бол фонд менен клиника ортосунда келишим бар. Алар дагы келишимди ошондой бир бузса же бизден барган канча мекендештердин нааразычылыгы көбөйсө, демек биз ал клиникадан баш тартып, башка тандоого алышыбыз толук эме да. Ошол себептен алар деген бизден канчалаган миллиондогон акчалар барып жатат. Алар жакшыртып атышат. Алар ошол миллиондогон акчаны биз баягы дартка даба издеп бараткан адам болсок, алар бизди мындай эме катары пайдаланып атат да. Алар деген экономикасы өсүп атат Индиянын. Канчалаган адамдар жумуш менен камсыздалып атат. Бирок ошолордун биздин дагы өтүнүчүбүз ушул квитанция менен төлөмдө төлөнсүн деп аткан ушул биздин өтүнүч талаптарыбыз. Ошол себептен сизге жакшы карап берип атканын чоң себеби ошол. Ошол дең ооба. Анан эми айтсаңыз, мисалы сиздер жүргөндө алданып калып, баягы кыжалат болгон, клиникага барып атканда башка менен баргандар да барып атты. Ошондой эле сизде болуп аттыбы? Ооба, мен барып ошол жакта жүргөндө бирөө болду, ошо бир адамды эме алды. Биз бул жактан бирок башында сиздер менен сүйлөшүп эме болуп аткан ал. Кийин барганда башка клиникага кетип калды, Сонарга кетип калды го. Кийин анан ал жакта ошо өздөрүнүн оюндагыдай дарылабайбы, кандай себептер менен болуп, анан кийин кайра бул жака сиздердин эмеңиздерге келди Актарбай акеге. Ал учурда да ушундай болду байке. Биз менен барганда мен дайым айтам, кимиңер каяка барсаңар бара бергиле. Менин максатым башка таптакыр эле башка, даже Турцияга кетем десеңер деле кете бергиле. Силер самый главный балдарыңардын кашында аман болгула. Мен кымындайчалыкта пайдам тийсе, мен ошого ыраазымын. Анткени мен алчумду Кудайдан алам. Кудай менен саудалашып атам. Аллах Таала кадырзат, биздин мээнетти жараткан эч кимге жегиштирбейт. Ошон үчүн каяка барсаңар бара эле дегем. Анан ал эжекебиз дагы барып алып башка клиникага кетти. Анан азыркыда эле айткандай ал клиника менен биздин эч кандай келишимибиз жок да. Мейли кетип эле дедим. Барды, барып алып нары урунду, бери урунду, анан кайра мага байланышка чыккандан уялып, анан Азамат кечирип кой алтыным, ушундай мен туура эмес эле ойлонуп алыптырмын. Анан ошол эле жакта өзүң эле көзөмөлгө алып берди. Анан мейли эже өзүңүз билгендей кылыңыз деп анан мен да көп көңүл кошуп мен жасадым чындыгындачы, Кудай астында. Анткени чында көңүлүм, жүрөгүм ооруду да. Ишеним көрсөтпөй, мындай эметип аткандачы, күмөн санаганына.
Анан кийин да улам айтат да, Азамат, сен көңүл бөлбөй, сурабай койбой сурап турсаң депчи. Анан ансыканда ушундай жагдайлар бар да. Ошон үчүн азыркы бул биздин маегибиз же сүйлөшүп атканыбыз бүгүнкү күндөгү кайсыл бир адамдарга сиздин, биздин дагы пайдабыз тийип калар, балким адашпастанчы. Анан ал жактан операция учурда сиздин мага кызыктуу немеңиздин бир момент болду. Ошол эле күтүп аткан учурларда кээ бирлер айтат да, Азамат качан болот биздики, анан мен качан жакшырам, ушул жүрө беребиз ушакта депчи. Бирок сабыр түбү сар алтын экен да. Анан сиз айтсаңыз, жанагы операция болуп чыкканда мени точно эле операция кылыштыбы булар деп суроо бердиңиз го? Ооба. Сиз ойлогон турбайсызбы теги 7-8 саат операция Ооба, болуп турбайбы? хирургический деп ойлогом да мен. Ошентип мен ойнтип ойлосом, бул костный мозг андай эмес экен. Көрсө бул сиңди менен кан алып атканда, бирок ошо баягы чучуктарды бөлүп алып атканда аны 3 саат кармашат экен. Аны деле мындай кесип эметпейт экен, ошо тамырга улап туруп эле канды мындай фильтрлеп эме бөлүп алат экен. Анан эми Эшикке ойнотор. мага болсом ошону кийин куят экен, ошону кайра эле капать этип эле куят экен, баягы капельница сыяктуу кылып куят экен, бир 20 мүнөт, 25 мүнөт эле куюп койду. Ошентип эми ал операция бүттү деп эми алып доктор ошентип айтты, болду бүттү операция деп эми алганда мен өзүм да ишенген жокмун чындап эле. Эми ушуну менен эле ушинтип бүтүп калабы операция депчи. Операция десе мен элестетем да, эми барып туруп жатып кесип бир жерлериңи ошентип куят го деп ойлогонбуз да. Андай эмес Сиз экен. өзүңүздүн эле эмеде болду, наркозду алган жоксуз. Жок, наркоз да бербейт экен, кадимки ушул жаткан эле ордунда келишип бөлмөлөрдү караңгылатып туруп эле ошо жаткан жериңен эле беришет экен. Андан 1 саат, жок, 1 саат эмес, же 1 күн мурда даярдайт экен, бирок операцияга даярдап кадимкидей ал жакта өздөрүнүн эмелерин берип, дары уколдорун. Анткени Минур эжеке мага байланышка чыгып ошентип анан как раз операция болуп чыккандан кийин бир аздан кийин мага чалып атат. Азамат, ошол мен операция болуп койду, операция кылып койду дешип атат. Булар мындай алдап койгон жокпу, точно эле операция кылдыбы мени? Тактап сурап көрчү деди. Анткени себеби чындыгында баягы бул жерде биз ошол өткөндө кыйынчылык күн өттү да баштанчы. Достор, бирок ошол кыйынчылык күндү бүгүн биз сүйүнүч менен мындай бир эстеп, сонун болуп бул отурабыз да. Анткени себеби менин да сүйүнгөнүм мына момундай биздин замандаштарыбыз, кичинекей мекендештерибиз булардын бир учурдагы кылган жакшылыктын эң чоң туу чокусу биз адамдардын эң башкы байлыгы болгон ден соолук маселесинин айналасында аракет кылып жатабыз. Муну биз аябай эске алыш керек. Себеби момундай кичинекей мотурайган биздин бир туугандарыбыз эгер мынтип ынтымакта башыбызды бириктирбей койсокчу, демек булар деген оор жоготуп алып, энени жоготуп алышлыкта бул жашоодон андан өткөн жоготуу жок да, ата энеден, жакындарыбыздан, уул кызданчы. Ошон үчүн бул жердечи мындай өзгөчө сонун көрүнүш. Анткени мына ушул мен ишенем, мына ушул жигиттер чоңоюп, Кудай буйрса, биз картайган кезде Кудай өмүр жаш берсе, байке, өмүр жаш берсе, менин кыялым ушул, менин кыялым бул. Бир кыял дагы орундалып отурат. Анткени мына могу жердеги 7 баланы жетелеп чоңойткон эне бүгүнкү күндө минтип сүйүнүч, кубанычта отурат. Анткени биз картайган кезде мына ушул жигиттер биз дүйнөдөн өтсөк дагы, баланчы өтүптүр деп бизге багыштап Куран окуй турган. Кудай буйрса, мен өткөндө дагы бир эмени угалы аябай сүйүндүм. Анткени көзүнөн операция болуп келген да. Анын да операциясына катышып, ушинтип себепкер болгон элек. Бирок ошол жигит Египетте каарлыкта окуп жатыр. Мен сүйүндүм, анткени ошонун ар бир окуган тамгасында берилип аткан, ага жазылып аткан сооптор сиз менен бизге сөзсүз түрдө өзүбүзгө таандык үлүштүү соопторубуз бар. Мына ошондой. Анан бул жигиттер да Кудай буйрса эртең Аллах насип кылып чубак ажыдай болгон аалым болуп чыкса, мисалчы, ошондой илимдүү, билимдүү балдар чыксын. Анан ушинтип турса сонун нерсе экен. Эми Минур эжеке, Кудай буйрса, Аллах Таалага чексиз шүгүр. Ушинтип үйдө мынтип оюн күлкүнүн үстүндө бүгүн жакшырганыңыздын эмесинде мынтип дасторконуңузда отурабыз. Анткени алгачкы сизден болгон кайрылуу мындай бир кайгынын кайрылуусу болуп жаткан. Бүгүн ошол кайгы кайрылуусу кубанычка айланып, анан мынтип отурганга Кудай мүмкүнчүлүк бергендигине чексиз шүгүр буйрса. Анан байке, сиз айтсаңыз, келинчегиңиз ушундай бир дартка чалдыгып калды дегенди укканда, эми сиз өмүрлүк жары катары Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен ошол нерсени укканда өзүмчө башкача болдум да. Эми эмне кылам, кандай кылып тыйын табам депчи. Анан шүгүр ушу кыргыз элим бар экен, шулардан жардам болуп жакшы сакайып келди.
Анан şu özüňçe gıjrat bolat kelsen, bu şunça çoň summada akşany gaýakdan topam depçi. Anan şu çok işlegen ballar jardam boluşdy. Şuna video bolup çygarak. Biz daha bu ýakda jön turbaýyz, biz daha jardam berебиз dep. Şu çok işlegen ballarga çoň rahmat. Allah razı bolsun. Şu jalpy Kırgız elime çoň rahmat. Şu hazırdan jakşyna bolup janyndan güljaýyna oturganda şükür kılıp otam. Анан баягы биз алгач келгенде сиз жок элесиз, мындай бир аракет жүргөн, анан сиздин агаңыз бар экен бу жерде. Ооба. Бир тууганыңыз ошол жерде бизди тосуп алып, ушул жерде эме кылып анан видео тартып эметкенибизде сиз ойлодуңуз беле мындай ошол аз аралыкта ошончо сумма чогулуп калат экен деп, анан чогулганда кандай эметтиңиз? Мисалы биз Мен берди деп. эми ошо кайрылуу жасаганда ушунчалык сумма чогулат деп ойлогон эмесмин да чындыгындачы. Анан ошо сиздердин мемеңиздер чыкты, видеоңуздар чыкты, анан меники о жактан кошулду да баягы Ооба. картамчы. Ишенсеңиз таң аткыча тынган жок да телефонумчу. Уйку берген жок, таң аткыча түшүп атты. Карап коем. Кудайга шүгүр элибиз бар экен, жардам берип эле таштап атышты. Эртеси күнү буга сүйүнүп чыгам, мен шунча түштү. Сага канча түштү деп будан сурап, шүгүр ошо чогулуп калды, ошондой болчу. Ana şu 10 günde çoğuldu da. Çoğuldu. Şu men gözümde şamalga memek şu mem ol öret. Кудай буйруса. Аллахым мени ушинтип жетелешип эле дайыма чогулуңуз байке, ар дайыма. Şükür kılıtam ошо кече жакында 20 жылдык болду. Жана айттым го. Şükür kıldım. Şu 20 жылда ойнап жүргөндөчү. Өзүм кошо сүйүнүп, өзүм кошо ойнап келдим барып. Şükür Kudayım buyrsa. Балдарым басышып 20 жылда жүрөттөчү. Кудай буйруса ошол. Баягы Пайгамбар алейхисаламда хадисинде бар экен да. Кандай кыйынчылык болсо, ал кыйынчылыктын аркасында андан да чоң сүйүнүч бар экен деген мен үммөттөрүмө кабарлап койгула деп мындай сүйүнүч айткан экен да. Анан ушуга далил мынакей. Ооба. Кечеүнкү кыйынчылыктын аркасындагы бүгүн чоң сүйүнүч буйруса байке ушундай. Ооба, шүгүр Кудайга. болсун. Рахмат силерге да рахмат. Şu Kırgız ellerime rahmat, bir tuğanlarga, jalpy şu Kırgız elime şonda çoň rahmat, Allah razı olsun. Şu birimdigimiz bar eken, şuntip jakşı bolup gelip kaldy gelçegim. Allah'a şükür. Men aytyp koyun dedim ele, şu Azamat Baymatov'dun Kayrımdol fonduna çoň rahmat. Şular men işlegen kollektivlerine razыбыз. Şuntip ayalım, şuntip gül jaynap gelip, şuntip oturganına şular sebepker. Allah razı olsun. Rahmat sizlerge. Tam ne diyeceğim şu? Çoğun razıçılık bildiririz. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн мына ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен сиздерге өмүр бою ыраазычылык айтсам деле аздык кылат болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздердин баарыңыздардан ыраазымын, баарыңыздарга рахмат. Бүт мына кыргыз элиме, жумурай журт бүт кыргыз элим, бир эле кыргыз эмес, мага туш тараптан мына өзбек туугандар, башка улуттун адамдары делечи, анча мынчалары, алар деле акча которуп эме болушкан. Ошо дүйнө жүзүндөгү адамдар бүт баарыңыздардан ыраазымын. Мага ким которбой жакшы дубаларын берип, жакшы комментарийлер жазгандар деле болду. Ошолордун баарына ыраазымын. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Заманыбыз тынч болсун, дүйнө жүзү тынч болсун. Дүйнө жүзү тынч болсо, мына Кыргызстаныбыз тынч болот. Кыргызстаныбыз тынч болсо, мына биздин чакан мамлекетибиз, мына үй бүлөбүз, мына биздин ушуларыбыз тынч болобуз, биз да сиздердин катарыңыздарда. Ошо баарыңыздар аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Анан дагы ошо Индия жергесиндеги врачтар, доктор Даска чоң рахмат, Чандрикага рахмат, Актарга, эң главный ошо эң башкысы Актарга рахмат, Ирфанга рахмат, Асов бар, Асов угуп жазсаң сага да рахмат. Элдин керегине жарап ушинтип жүрөрүңүздөр. Анан мына Кайрымдуу Бол фонду, анын жетекчиси сиз Азамат байке. Ушинтип элдин керегине жарап, ушу элдин сыйына татып жүрөрүңүз, эч качан элдин оозунан түшпөңүз. Аллах ыраазы болсун сизден. Мына чогуу иштеген балдарыңыз менен, кыздарыңыз менен баарыңыздардын ишиңизерге ийгилик, оорубаңыздар, элдин ушинтип керегине жарап, элди сүйүнтүп эле жүрөрүңүздөр. Ошол баарыңыздар тынч болуңуздар. Дуа кылып. Мени жараткан Аллахым
Musulmanlarыбыз тынч болсун, бажак тойлор болсун, а? Сиздерге да рахмат, ушундай элдин кызматында жүрбөңүздөр, а? Оорубаңыздар эч качан, тынч болуңуздар. Ушу жалпы кыргыз элибизге рахмат. Башка туугандарга деле, мусулман туугандардын баары жок мамлекеттерге чоң рахмат. Тынч болуңуздар. Дүйнө жүзү тынч Кудайым болсун. буйруса, Аллахым буйруса, амин.